Бүгүнкү азыр кызмат адамдары жана колунда бар байлар менен бечаралардын жерлерин, тамдарын рейдерский захват менен алып коюп эле таптакыр кыймылдабай атат. Атыңызды билип алалычы? Атыңыз мындай кылалы. Эми сиз дагы баягы кыргызда жакшы сөз бар го, эркеле бирок талтаңдаба дейт. Sizge kança vakt verdik, артыңызда kança adam турат, ойлонуңуз. Мындайда, Кыргызстан боюнча кыдырып келетабыз байке. Азыр жолу ушуда башка адамдар арманын айта албай калса, эгер бардык эрте бүтүп калса, сиз кайрадан чыгыңыз, биз сизге уруксат берели. Регламентти бузбаңыз сиз дагы. Meni kabul alınız. Ben bu ayta turgan masele. Ben azmış maseleni aytacağım. Аксакал болдым, дагы убакытта чыксаңызмы, калганы министрлер түшүрүп берет. Ана мындай сүйлөшүп алалы, урматтуу жыйын катчылары. Биз сиздердин үнүңүздөрдү укканы келдик, турашыңыздар. Урматтуу губернатор, мына жаңы сизди баштап атабыз. Сиз азыр мынтип тартипти сактап алсаңыз, биз акырында чырга эл арманын укпай калабыз. 300 миң халкы бар адамдар да 2 мүнөттө жеткирип, анан жетпегени кайра келип айткан. Сиздерден суранам, ушу тартипти сактап бериңиздер, того терин айтып, эгерде маанилүүсүн айтыңыздар, андан кийин адам калбай калса кайра сөз беребиз, кенен айтып бересиздер. Рахмат. Чейекте Союз тарагындан бери Чейектин центринде, райондун центринде ушул күнгө чейин бир туалет жок, туалет салынбайт. Келаткан туристтерден бери каяка туалет бар десе неде ерістілей қалып атабыз да. Мұрда ауырдың базардың içinde противогаз менен кире турган туалет бар болчу. Анын ичине кирүүгө болбойт. Өзүң ачып чыгат анданчы. Анан азыр биздин айылдагылар, бийликтегилер, айыл өкмөттөгүлөр, мурдагы айыл өкмөттөгүлөрдөн бери ушу Чейектин центринде туалет салганга жер калбай калгачак сатыптыр. Азыр мына аким баш болуп чыгылдашып жер ала албай атабыз. Эми мага 2 мүнөт жетпей турган, азыр мен айтып берейин силерге. Могу жердеги жаңы айткан, мына отырган рахмет. Орозобеков Барчин деген жигит ушу районду незаконно башкарат канча жылдан бери. Улам бир депутатка кызматчы болот. Улам бир депутатка. Элдин баарын сиз тататушуларчы. Булар дана коррупция. Эми мына аз эмеле айтты ушу киши, эме деп айтты. Лидерлик жол менен жерлерди басып алган дешти. Мына уктум мен жаңы эле гос регистрге выписка менен мунун катталган буга тиешелүү жерлерди алып чыктым. Орозобеков Адил Барчинбекович чечим 65-чи 2019 жылы баласына каттаткан Чейекте жердичи. Аялы Түркбаева Элмирага чечим 24 жылкы 05-03-20 жылы каттаткан. Эми бул аялына каттаткан жер центрде 30 миң долларга бааланган жер. 30 миң долларга бааланган. Рахмат ага, мындай кылалы. Аким азыр мындай кылалы. Мына ортодо 3 адам калды, башка жокпу? Анда кошуп берели 4 адам. Ана артыңыз толтура экен, капа болгон берген, аким жооп бер. Туалет салып жер өттүңүз ага. Тазалыкта дегенде неме болуп атат да. Айылдык кеңештин депутаттары ошака барып жетектеп алып эле, кайра айыл ошол айыл өкмөттөн өздөрү акча бөлдүртүп эле, анан кайра өздөрүнө акча берип атат. Эми бул туура эмес да. Шуну бир жакшыраак карап берип койсоңор. Экинчи сурооңуз. Чайек айылында неме бар эле? Парктан Чайекке кире беришке чейинки жол. Бизде жолду оңдоп берип койсоңор жакшы болот эле да. Бизде бул райцентрде айыл эмес, кирип келатсаңарчы.